Саламатсыңарбы окуучулар, маанайыңар кандай, жакшыбы? Бүгүн 6 класста адабияты сабагын өтөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз Манас эпосунан Каныкейдин тайторуну чапканы. Сабактын максаты Каныкейдин Төлгө катары тайторуну чапканын билесиңер. Чыгармадагы каармандардын ой мүдөөсүн чечмелейсиңер. Мекенчил болууга, эл журтун жогору коюуга тарбияланасыңар бүгүнкү сабакта. Манас эпосу дүйнөдөгү теңдешсиз эпос, баатырдык эпостун катарына кирет. Бүгүнкү биз өтүүчү Каныкейдин тайторунун чабышы Семетей бөлүмүнөн үзүндү. Хан Манас өлгөндө Каныкей баланы аман сактап калыш үчүн, ички душмандардан оолак болуш үчүн өзүнүн төркүнүн пааналап кеткен. Ошондо атасы Темирхан Семетейди атасы Манас, жери талас, апасы Каныкей экенин билгизбей чоңойтот. Ал кичине кезинен эле абдан шок чыкты. 12 жашка чыкканда алуулуп күйгөн өрт болот, кармашканы мерт болот. Ит агытып куш салат, мылтык атып жаа тартат, жол күзөтүп жоо безейт. Тентектик кылып дилде чапан, ак селде кожону сабайт. Эшен кожолор Темирханга келип даттанышат. Коломтодон шор чыкты, Семетей аттуу зор чыкты. Кожонун башын айрып, эшенди сабады. Бул жетимди тыйып ал, жетимиңди тыйбасаң, Бухардан кетебиз деди. Темирхан бул даттангандарды зекиди. Каныкей болсо өз сөөгүм, баламды менден бөлбөгүн. А балким Семетей кийин чоңоюп калса, таятам менден жашырганбы деп, менин шорумду кайнатып жүрбөсүн деп капа болду. Көп нерсени ойлоно баштады. Эми той башталмай болду. Билген кишиге Манастын ашы, билбегенге баланын тою. Мына ушул тойдо Каныкей Төлгө катары 60 асый тайторуну чапмай болду. Ал тайторуну чабуунун негизги себеби балам атасындай эр чыгабы, шер чыгабы, өзүбүздүн элибизди, мекенибизди, жерибизди табабызбы, аларга барып кошулабызбы деген ой менен энеси чыйырдыдан баталганы барды. Ак байбиче чыйырды барбайып колун көтөрүп, күрсө жөтөлүп, кол көтөрүп зар ыйлайт, о дүйнө кеткен Манасты колдой көр деп дагы ыйлайт. Айланайын жараткан Каныкей ишин оңдой көр, Алмамбет жубак эгизим, жесириңе көзүң сал, сыргак серек теңизим, кайгыга туулган жеңеңди кансыратпай сүрөп ал. О Каныкей кулунум, тилегиң теңир берсеңчи, ушул турган тайторуң байгеге чыгып келсинчи, капаңды артың ачсынчы, санааңды атың бассынчы, кайгыңды калың жазсынчы, тилекти Кудай берсинчи, телмирип турган жесирдин торусу чыгып келсинчи деп бата берет. Ал эми Ысмайыл эжесинин ат чабышына каршы чыгып, Семетейди бери чакырып, эгерде ат алдыга чыгып келе турган болсо, Манастап ураан чакырып сүрөп келгин. Эгерде ат калып кала турган болсо, курмандыкка эжеңди чалып келгин деп баласы Семетейди жөнөтөт. Бухарда чабуулчу аттардын саны 643 болгон. Каныкей бул жерден атты чабам деп ээликкени менен ичинде көп арман жатты. Өз баламан өлүп каламбы деп да коркту. Ат чабам деп ээлигип, Айкөлдөн калган жалгыздан өлүп калмак болдум деп аябагандай арман кылып, аттар чаап баратканда Айкөлдөн калган дүрбүсүн улам-улам көзүнө салып турду. Ат арышын улам-улам арылата баштады. Каныкей жаны чыгып, арбактарга жалынып жалбарып, ушул тайторунун алдыга чыгып келишине тилектеш болуп, көптөн көп Алладан суранып турду. Башкача күлүк тайтору башын жерге салып, башкача чуркап келди. Муну Семетей өзүнүн жанындагы жигиттер менен сүрөдү. Ан сайын тайтору алдыга арыш келди.
Жанындагылардын баардыгы манастап уран чакырып кошо сүрөштү. Ошентип ал жолку Бухардагы чабышта Тайтору биринчи келди. Тайторунун байгесин баардык элге тең бөлүштүрүп берди. Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи, Семетейдин бала чагы кайда өткөн? Экинчи, Тайторуну Каныкей эмне себептен чапты? Үчүнчү, Тайтору менен канча ат чабууга бирге чыгат экен? Мына ушулар боюнча суроого жооп бергиле. Ал эми үйгө тапшырма эпостон үзүндү жаттайсыңар, ошону менен бирге көркөм окууга көнүгөсүңөр. Балдар, саламатта калгыла.